Kutmandu geçiğidir menен urmatlı sayloçular, талапкер mırзалар. Анан мен программаны баарын угуп олтуруп, мен бул партияны мондай деп ойлоп атам да, эсептеп атам. Бул партия шайлоого чейин эле өзүнүн программасын бир канча баскычын аткарып койду деп. Себеби Камчыбек Ташиев жана Талант Садыр Жапаровдор түрмөгө камалып жатканды билесиздер, баягы кашадан секирди деп жана айтып өттү го. Ошону мына Зулушев Курманкул менен мына Матиев Медер актап чыгарышты. Булар мисалы үчүн Зулушев бул Медерлер бул актап чыккандан кийин кызматтан кетерин билген булар. Бирок ошого карабастан мыйзам чегинде актап чыгышты. Бул чыныгы мекенчилдикти билдирет. Бүгүн биз пандемиядан биздин өзүбүздүн жамаат бар шаарда. Пандемиядан кийин биз жолго элек болчубуз. Улуу күчүү эжелер, сиңдилер бар эле. Ошолор бүгүн чогулуп отуруп, мына 4:30га чейин отурдук. Биринчи эле сөзүбүз кайсы партияны шайлайбыз, кимди шайлайбыз деген сөз болду да. Анан баары бир добуштан эми бир канча партияларды атап өтүштү, бирок бир добуштан ушул мекенчил партиясын шайлайбыз деди. Анда көтөрүлгөн маселе пенсияны көбөйтүш керек деген маселе болду. Мына медицина кызматкерлеринин жанакы тех работниктер, медсестралардын айлыгы өтө төмөн. Мына азыркы салынып аткан үйлөрдү ипотекага алганга болбойт, акча жетпейт. Мамлекет ушуну көзөмөлгө алып, анан баягындай кезекке коюп бизге ушундай үйлөрдү берсе деп ушундай сөз болду. Бирок ушунун баары жогун бир ушул мекенчилдин лидерлери гана аткара алат деп ишенип айтышты да. Андан сырткары ушул Садырды түрмөдөн чыгарса жакшы болот эле. Садыр кумтөр үчүн, эл үчүн күйүп ушунча жылдан бери түрмөдө жатат. Башынан канча ысык суук өткөрдү. Мен ошону сиздерге айтып койгум келди. Сиздерге ак жол эми кеч кирип баратат. Ак жол ушул шайлоодо жеңишке жетишип, парламенттен орун алышыңыздарды тилектешпиз. Эми мен ушул жердеги шайлоочуларга айтып койгум келет да. Мына баар жок эле айтып атышат, биздин паспортторду чогултуп алды депчи. Андан бул деген нерсе адамдардын шайлоого болгон ишенимин жоготуп атат да. Мындан элдер коркпош керек. Ал паспортторду чогулткан жанакы прописканы гана билиш керек алар. Жана акча бере турган партиялар чогултуп атат да. Ал ошо шайлоочунун пропискасы барбы жокпу? Ошону текшерген эле чогултуп атат. Мындан элдер коркпош керек. Мына Дамком мени жазып алды эле, анан кийин чогулушка катышып койсом дагы бир нерсе деп жүрбөсүн деп элдер чыкпай койду деп ойлоп атам мен азыр. Андан коркпош керек. Биз ар бир адам өзүбүздүн укугубузду өзүбүз жоготпошубуз керек. Эгерде биз ушул бир какой-то болбогон бир немеден ушундай сөздөрдөн коркуп отурсак, биз Кыргызстан өнүкпөйт. Ак жол